Алдыдағы президенттік шайлоодо сөзсүз административдик ресурс колдонулушу мүмкүн. Бул туурасында жарандык активисттер билдирип чыгышты. Алардын айтымында буга чейин болуп өткөн шайлоолордо коркутуп, үркүтүп, кимге добушуңду бергениңди билип коебуз, кызматыңдан айрыласың деген көрүнүштөр болуп келген. Бирок БШК мүчөлөрү президенттик шайлоону ачык жана таза өткөрүүгө бардык күч аракеттер жумшалат дешет. Эгер жетекчилер тарабынан кандайдыр бир басмырлоо, коркутуулар болгон учурлар аныктала турган болсо, аларга карата катуу чара көрүлөрүн билдиришти. Кесиптешим Изати Шугралиева материалында. Белгилүү болгондой, буга чейин Жалал Абад шаардык кеңешине болгон шайлоо күнү шаар мэринин милдетин аткаруучу Турдалы Темирбаев участкалык шайлоо комиссиясына кирип кийлигишип жаткан видео социалдык тармактарга таркаган. Не вот просто наблюдатель, айтпайсыңар? Активист болсуңар. Ошол эле шайлоо күнү КСДП фракциясынын депутаты Музафар Исаков дагы шайлоо участкасында жүргөн видео орун алган болчу. Алдыдагы президенттик шайлоодо дагы административдик ресурс колдонулбайт деп эч ким кепилдик бере албайт дешет жарандык активисттер. Анткени буга чейин болгон шайлоолордо элди күч менен алып келип добуш бердирген фактылар орун алган дешет жарандык коомдун өкүлдөрү. Жанагы аскерлердин, студенттерди алып келип, аларды контролдоп, тизип алып келип добуш бердирген биз көп жолу күбө болгонбуз. Серепчилердин билдирүүсү боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди, мугалим жана дарыгерлерди кимге добушунду берип койгонун билип коебуз деп коркутуулар болушу мүмкүн. Бирок Динара Ушрахунованын айтымында эч ким кимдин кимге добуш бергендигин текшере албайт. Бизде деген көбүнчөсү баягы билбеген үчүн айта беришет да, мына компьютер бар экен, атайын секретный эмелер бар экен, анан ошону тандап коет. Ой, мына мен сизге баарыңарга айтып коеюн. Бизде атайын андай деген программа киргизип, сиздин лично аркаңыздан басып жүргөнгө акча жок, каражат да жок. Адамдар да жок андай специалисттер. Сизди атайын отуруп алып, ушундай Баланчаев ушул жерде отуруп алып, ушинтип ойлонуп, ушундай добуш берип жүргөн деген андайды биздин бийлик контролдой албайт. Президенттик шайлоону өткөрүүгө түздөн-түз жооптуу болгон Борбордук шайлоо комиссиясы аны ачык жана таза өткөрүүгө бардык күч аракет жумшалат дейт. Эгер добуштарды сатып алуу же күч менен кыйнап добуш бердирүү фактылары аныкталса, ал адамдарга карата катуу чаралар көрүлөт. Мыйзам боюнча кайсы бир кызыктар тараптар кайсы бир кызматты ээлебесин, эгерде келип шайлоо процессине аралашып, же болбосо шайлоочуларга келип, өзүнүн кызматкерлерине келип, акимият болобу, медициналык уюм болобу же мектеп болобу, силер ушуга кол топтогула, же кол койбогула, же добуш бербегиле, же добуш берле деп айта турган болсо, анда биз чара көргөнгө укугубуз бар, мүмкүнчүлүгүбүз бар, эркибиз бар. Өлкөнүн баш мыйзамына ылайык ар бир адам өз эрки менен добуш берүүгө укуктуу. Шайлоочунун өзү каалагандай добуш берүүсү үчүн БШК бардык шарттарды түзүп бериши керек дейт Атыр Абдрахматова. Шайлоо участкаларынын мүчөлөрү ошол урдан жана турганга акысы жок мыйзам боюнча так жазылган. Ошол себептен ар бир шайлоочу коркпой өзүнүн добушун каалаган адамына бергенге мүмкүнчүлүк шарт толук кандуу бар. Салгандан кийин көрүнбөйт. Абдрахматова кимге добуш бергени көрүнбөйт. Эч ким эч качан могу бюллетень сеники деп айта албайт. Белгилүү болгондой, буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы добуштарды сатып алуу фактылары аныкталса, аларга дагы катуу чаралар көрүлөрүн эскерткен эле. Эгер пара берген жана алган факт аныкталса, 5 жылга кесип, ал эми айыппулдун өлчөмү 500 000 сомго чейин көтөрүлөрүн жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо айтып чыгышкан эле. Эми президенттик шайлоодо мындай көрүнүштөргө чаралар күчөтүлөбү, аны убакыт көрсөтөт. Изати Шугралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.